Ассаламу алейкум, урматтуу менин катталуучуларым жана жалпы кыргызстандыктар. Мына бир 2 күндүн жүзүнөн ашып калды. Биздин урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич ушул түштүк жеркесин кыдырып жүрөт. Анын ичинде ушул Ош шаарын, Ош облустундагычы. Анан мен азыр сиздерге бир видео коюп берем. Эң ушул бардыгын проблемалардын баардыгын, орчундуу проблемалардын баардыгын көтөргөн элдин маегинен кийин акыркы сөзүн карап көрүңүздөр. Акыркы сөзүн. Демек, элдин президентти баягы кетирбөөсүн, кетпөөсүн ушунчалык суранганына маани берип көрүңүздөр. Анткени президент ушул видеонун акырында айтты. Мен азыр мага уруксат бергиле деди. Мен дагы башка дагы жолугушууларым бар десе, көтөргөн маселелер боюнча президент айтып атат элгечи. Азыр могу жерде губернаторлор, министрлердин баардыгы ушул жерде калат. Укук коргоо органдарынын тиги соту деле, тиги прокуратурасы деле, милициясы деле ушул жерде калат. Ошол маселе, ошол өзүңөрдүн суроолоруңарды ошолорго бергиле. Ошолордон жоопту аласыңар. Мага жетет ал силер берген маселелердин баардыгы десе дагы баягы эме деп атат да, мына жыйынтыгы жок, мааниси жок, алардын кереги жок деген элдердин үнүн укканга уктум мен өзүм. Мисалы үчүн ал иш-чарага барбасам дагы, бирок эми сырттан карап турган журналист катары ушуну алардан жыйынтык чыкпайт, алардын кереги жок деди кыскасы. Мына ушундай баягы эми абалга жетип калдык да. Эми бул себеп дегенде президентибиз абдан чоң олуттуу тапшырмаларды коюп атат. Бирок аткарбаган баягы келтеген ушул жергиликтүү бийлик, министрлик, ведомстволор болуп атат да. Азыр уксаңыздар, мына видеонун аркасында ошондой. Эң артында президент кетирбегенге аракет кылышты элдерчи. Бирок айла жок, эми президентибиздин дагы иш сапарын алкагында баягы уюштурулган иш-чаралар абдан көп. Айла жок кетти. Бирок президент ошол бүт ошол өзүнүн планшетине жазылган маселелердин баардыгын чечип берерин убадалады. Кудай буйрса, убакыт өтсө, эл көтөргөн, эл койгон суроолордун баарына конкреттүү бир жооптор алынып, иш кыймылдайт деген чоң үмүттөмүн. Кимде ким бала бакча курам, мектеп курам деген болсо жеке, биз жерлерди бекер берип атабыз. Райондордун центрларына, райондордун борборлоруна, кичи шаарларга и областтардын борборлоруна, Бишкек, Ошко. Мына Бишкекте, Ошто берип атабыз биз. Бекер беребиз да. 1 гектар, 2 гектарга чейин мектеп менен бала бакчанын көлөмүнө жараша. Анткени биз мектептерди салып кубалап жете албай атабыз да. Жылда төрөлгөн балдарыбыз, анан бала бакчага барган, мектепке барган балдарыбыз көбөйүп атат да. Жылына мамлекет 20-30 мектеп, 50-60 мектептен салышыбыз керек болуп атат. Ошон үчүн жеке жактарды дагы жардамга чакырып атабыз. Биз жерди бекер беребиз. Мына жеке менчик бала бакча, жеке менчик мектеп аш деп. Ошон үчүн сиздерге маалымат катары. Мен Ош шаарынын тургуну кечээ немеге жетишпей калдым. Турмага жетип, Урайымова Жээнбү. Мен ушу өзүм жеке неме менен келдим сизге. Мен ушу Кара Суу базарында иштеп, Кушпакова Лайли деген сүткөргө алданып калганмын. Ал мыйзамсыз үйүмдү алып койду. Азыр талаада үйдө үйүм жок жүрөм. Ким деген дейсиз? Кушпакова Лайли Шамшидиновна. Ким Кушпакова Лайли. Лайли? Кушпакова Лайли. Процентчи, азыр деле процент акча берет. Вот 20 жылдан бери билебиз аны процент акча берген. Канча адамдар үйлөрүн алдырып, канча адамдар үй бүлөсүнөн ажырашып, контейнер алган ушундай адам. Азыр деле процентке акча берип жүрөт. Өткөндө неме январда сүткөрлөр боюнча неме чыкканда 6 арыз жаздык СМБга. Жазсак, СМБ прокуратурага өткөрүп бериптир. Прокуратура Кара Суу да болгон да болуш. Кара Суу немесин өткөрүп бергенден кийин үчөөбүз менен соттошкон бул. Арзангандардан. Түшүнүктүү. Азыр мындай кылла. Силерге неме жок дейди. Мен үйүм мындай кылыңыз азыр. Улуттук коопсуздук менен ички иштер министрлиги. Мен силерге тапшырма бергем, мошенничество боюнча түшкөн арыздардын баарын карап, адилеттүүлүктү ордуна келтирип, эки тарап болгон болсо, карыз болсо алып берип, алдап кеткен болсо кайтартып берип, ушундай кылгыла да. Түшүндүңүздөр, Мурда бул ишти каралар жасачу, билесиздер, Чорныйлар деп коебуз, криминальный мир деп. Барып туруп арызданса, бир күндө алып берчү дагы экинчи тарабына минип алчу. Сен жарымын мага бересиң деп, анан дагы муну бер, дагы тигини бер деп отуруп, алып бергенден артыгын чыгарып ийчү.
Анан биз ал бүгүнкү күндө андайлар жок. Мындан ары болбойт дагы. Ага биз аябай катуу карайбыз криминалдык мирдин жок болушуна. Ошондуктан мынакей ички иштер министри менен улуттук коопсуздук кызматы мына прокуратура дагы билет, мен айтканмын тиги баш прокурорго. Мошенничество менен түскөн арыздарды, баягы карыз бири-биринен. Андайлар аябай көп болуп атпайбы азыр? Алып алат, бербей кетет, же болбосо анан распискасы жок, анан мындай деп доказать этет. Баягы эки жакта отургузгула дагы уксаңар эле белгилүү болот. Мына монтип уксаңар эле белгилүү болот да, кимиси күнөөлүү, чынбы? Бияка берип кой деп алып берип койгула. Бербейби? Эгерден шунчалык бир жанагындай зөөкүрлөнүп, нахалдана турган болсо алып барып коюп койгула. Анан жакындары чуркап жүрүп эле берет. Андай случайлар көп болду. Миң деп саналат андай бүгүнкү күнгө чейин. Түшүндүңөр, Бияка кайрыласыздар азыр чыккандан кийин. Болуп, мен дагы сөзүм бар. Дагы козготосуз азыр бияка чыгып туруп, эгерде алып бербей аткан болсоңуз. Аны актап ийди. Анын үстүнө бул жерде 4-чү. Ошо Карагыла, мына иш козгоп анан эме кылып турган, кайра жаап койгон ал туура эмес да. Анан бизге айыл чарба өндүрүшү бизде топоз болот да. Шуга бир жеңилдетилген кредиттерден берсеңиз. Отынды угабыз ич ала албайбыз да. Бизде дыйканчылык. Айыл чарба министри канча процент менен берип атасыңар силер? 6%дан берип атабыз, анан жаңы эле 3%дан сиз колдоп бердиңиз, 500 миллион ажыратып бердиңиз. 3%га түшүргүлө, 3%га бериле. Дыйкандарга, фермерлерге 3% менен, 6 эмес. Жарайт. Бияка министрге кайрыласыз. Автобусуңузду чечип беребиз. Мен бир автобус жиберип ийем балдарды ташыганга. Байларга чектер берет, бечараларын ыйлап жүрүшөт. Жалгыз бой адамдар абай. Бешиктеги баласы кече алып калышты. Бул кандай деген нерсе? Токтоп туруңузчу. Чек деген жа үй салганга чекпи. Земельный участок. Силер кай жерлерден берип атасыңар? Сугат жерлерденби, жедиги? Берилген жок анда. Жерлерimiz var, toktом жоқ. Мына Кеңсайда сиз айтмакчы берип койгон аласыз деп. Же сала албайсың. Жо, токтоп туруңуз. Азыр сиздин айылда, Чегаватта эмне жер алып атасыңар силер үй салганга? Эмне жер алдыңар? Шолбурак деген жерибиз бар. Ошол жерде анан кийин дагы 19 гектар деген жерибиз бар эле. Мурунку Кыгбидаш деген. Оны ала албайт. Жо, ошол жерди бербей атабыз. Бербей атат. Ошолорго чек салып. Ал жер айдоо жерби? Байракы, анан кийин Мөңкөтай, анан кийин Акша деген жерлерди трансформация кылдырып айтат. Бир нерсе жогору деп силер деле. Аз токтоп туруңуз. Сиз ала албай атасыз, карапайым калк. Эми эл ала албай атат, макул. Кимге берди анда ошол жерде? Барбы алгандар ошол жерде? Чек алып алгандар барбы? Бар, ошолор текшергиле десем Жокпу? Ну биякта жок деп атат, сиз бар деп атасыз. Мени чек ала албагандар көп ошончо. Эми ала алгандар түшүнүп атам. Алып алгандардын списогун мага бергилечи. Сиз мына Калпакчан жигит, мынакей Муратбек жигит. Ким алып алды? Ошолордун тизмесин таап сизде болсо, маган жибериңиз. Мына баланча Чегават айылынан мондай чек алып алды. Биз ала албай атабыз деп туруп, алып алгандардын тизмесин канча сотуктан алып алды? 5 сотук, 10 сотуктан түшүндүңүз, Сөзүңүздү тастыктаңыз да сизчи, далилдеңиз да сөзүңүздү. Ошону мага берип ийесиз. Президентке барасыңбы? Губернаторга барасыңбы? Эми мага келиңиз, ошолорду көтөрүп алып алгандардын списогун көтөрүп алып туруп. Болду, түшүнүктүү, келесиз, кийинки. Мамлекеттик ипотекалык компаниясынан турак жайга кезекке менин балам кезекке турган болчу Ош шаарынан. Кызматтык шартына байланыштуу ушу Манас шаарынан мамлекеттик ипотекалык компаниясынан алганга шартыбыз ушундай болуп атат. Мен үй бүлөлүүмүн, 4 баланын энесимин. Өзүм дагы мамлекеттик кызматта иштейм. Манас шаарында. Алдыбы Манас шаарынан уулуңуз Жок, ала элекпиз. Биз 2 жылдан бери кезекте турабыз. Кезекке жазылып койгонсуңар. Кезекке жазылганбыз. Азамат, жазып алгын. Өзүмүн кызматы. Аты жөнүн бияка келип айтып кетесиз анан чогулуштан кийин. Биринчи микрофон эжекес. Ассаламу алейкум. Урматтуу ушул жерде отургандар, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен элдин атынан келдим, ошо элдин көйгөйү. Мына азыр Муратбек айтып аткандай, биз чек маселеси да. Атыңыз ким? Мен Абышева Асылкан, Чекават айыл өкмөтүнүн тургуну болом. Айта бериңиз. Ушу чек маселеси боюнча келип атам, бизде азыр 1800ге жакын чеги жок. Алды 45-50ке чыккан жарандар бар. Чеги жок. Турак жай
башка чеги жок. Ушундай көчөдө, квартирада, ар жерде жүргөн адамдар бар. Анан эми азыр бир жерде трансформация кылып, азыр 300 адамга берилген. Андан башка эми башка жер жок деп атат. Мисалы ошол Чекеват айыл өкмөтүндө мазарга деп берилген жер бар экен эле 25 гектар. Ошону дагы ошо трансформация кылып элге берели деп аксакалдар менен сүйлөшкөнбүз. Ал дагы ордун немесе болбой атат трансформация. Анан кийин бизде болсо мурунку айыл өкмөттөр, Мамиров Мухтар, колдо Эргашев неме Рафык, анан дагы бир КГБда иштеген да бир акчач кишибиз бар. Пенсионер. Ушулар 18 гектар, 22 гектар жерлерди, адыр жерлерди басып жатат. Бербей атат. Басып жатышат ошолордучу. Анан кийин бизде мына жерде Октябрь деген жерде наракта Ждановтун жери бар, ошо Чекеват айыл өкмөтүнүн жери бар. 28 гектар. Бул өзү негизи көп эле Маңгыт айыл өкмөтүнө ошо биринчи ошо Мамиров Мухтарлар сатып ийген. Анан калганы 28 гектар жер бар. Адыр жерлер олар. Суулуу жер эмес. Ошол Мөңкөтайда дагы ошо суулуу жер деп жазылып калган үчүн канча жылдан бери аркасынан жүгүрөбүз, чечилбей келатат. Ушуларды бир өзүңүз колуңузга алып Бу Чекеват Араванга чейин канча километр айылыңар? Жанында 6 километр. 6 километр, Бердим. Анда жанакы 17-11 гектарга курула турган жерден ошо кезектегилерге берели, ошондон анан башка дагы жерлерди тапкыла аким. Башка дагы ушул райондун чекесинен болобу мындай бийик кабат үй сала турган жерлерди. Түшүнүктүү, Мөңкөтайды берсе болот да, ошо Мөңкөтайды 28 гектар жерде ошо кандай өкүлчүлүк менен аким кыдырып чыккыла дагы маган жерлерди көрсөткүлө. Мына могу жерге болот экен, тиги жерге болот экен деп. Ошол кезекте турган, чек алам деп кезекте тургандарга биринчи очередь бергидей бололу. Анан Муратбек айтып аткандагы неме мына акша деген жерде да жерлер көп. Ошо жерлерди дагы ошо трансформация, толку кайрак жерлер да. Трансформация кылып туруп ошо элдерге берсе болот эле да. Колдон келишинче мындай жеке үйгө эмес, бийик кабат үйлөрдү сала турганга, түшүнүңөр, микрорайон кылып сала тургандай кылып туруп берели. Түшүнүктүү, кийинкиси. Неме, берчи микрофон. Айтыңызчы. Коррупция мына ушул сууда. Суу проблемасын эми карап чечет. Ооба, ушул Төрөт үйүн жапкан атат деп атпайсызбы? Канча орундуу төрөт үй бар силерде? Бир койка бар, бир койка. Анан ал жерге Айыл байлардын боюнча ошондо бир койка. Ооба, биз мына Араван районунан мына Улуу тоонун жолу менен келсек 65 километрден келебиз. Эгер Ош менен айлансак 115 километр жол жүрүшүбүзгө туура келет. Биздин Төмөйн айыл өкмөтүбүзгө бир койка болсо дагы мындай заманбап бир жакшы төрөт үй сөзсүз керек. Ал жерге мындай колунда бар байлар барбайт. Бечара эң кыйналгандар ошол Төмөйүндө төрөйт. Министр барбы маалыматыңыз бул боюнча? Маалыматым бар. 2000 Азыр угуп бүтсүн, айтып бүтсүн, айт. 2025 жылы Төмөйүндө 450 төрөт болсо, бул ошо 450-нүн 350-сү Кызыл Каяга барып төрөшкөн. Төмөйүндүн өзүндө 44 гана төрөт кабыл алынган. 2026 жылдын 1 кварталында 6 гана төрөт Төмөйүндүн өзүндө болгон, калгандары же Кызыл Кая же Ошко кетишкен. Чынында Төмөйүндүн Араванга болгон расстояниясы 65 километр, бирок кышында машина жүрүү чынында кыйын экен. Эмнеге башка жакка кетишкен? Значит, сапаты, баягы немеси, состояниясы начар. Ал жерде бир эле төрөт койкасы бар, анан 3 акушер бар. Ошондон эл билбейм, ошо 350-сү сыртка барып төрөптүр да. Значит, демек шарты начар болушу мүмкүн. Силер мындай кылдык. Бул жерден канча километр? 65 километр. Улуу тоонун жолу менен келсек 65 километр. Ол жолдагы аябай начар жол. Келер келгенче мына ичеги. Так, давай анда мындай кылалы. Ал жердин шартын жакшыртып бергиле. Эң жок дегенде бир 5-10 койкага кылып даярдап неме кылгыла. Түшүнүктүү, Гинеколог. Үчөө бар деп атат го. 3 акушер бар. Акушеркалар бар, гинеколог.
Депозит менен келген гинекологубуз 3 күн турду дагы, аны дагы роддомго киргизбей бул жака. Азыр эми мына апрелден баштап медиктер менен мугалимдердин зарплатасы көтөрүлдү. Ошондо азыр бир 30 миң алып аткан 60-65ке чейин алат, туурабы? Ошондо жанакы вакантный орундар жабылат деп үмүт кылып атабыз да биз, туурабы? Төмөйүндүн өзүнөн чыккан 20 дарыгер бар экен. Бирок бирөө дагы Төмөйүндө иштебейт экен. Башка жактарга, Ошко, Жалал Абад, Бишкекке кетип калган. Анан Төмөйүн боюнча мындай сунуш оңоюраак болот экен. Булар 350сү Кызыл Каяга барып төрөт экен. Кызыл Каянын территориясы Араванга карабагандыгы үчүн ал жакта эми жат сыяктуу жанагындай биздин район эмес, биздин территория эмес дейт экен. Бирок расстояниясы 17 километр экен да. Биз азыр мындай сунуш киргизейин деп атабыз. Төмөйүндүн калкын Кызыл Каяга тейлей турган кылып, министерстводон приказ чыгарып, ошол жака байлайын деп атабыз. Эмнеден ошол 350-400 төрөт ал жака Кызыл Каяга барганда алар эч кандай маселе жок кабыл алуусу үчүн. Ошондо 17 километр жүрүп калышат экен, э? А скорый каерде силердин скорыйыңар? Ошо Өкмөтүндө. Бияктан чакырасыңарбы анан ошондо? Жок, ошол Төмөйүн айыл өкмөтүнүн өзүнүн скорыйы бар, э? Өзүнүн скорый бар, бирок ол скорый 1 күн иштесе, 2 күн иштебейт. Неге? Эскиби? Эски, бузук. 2 күндүн биринде бузулат. Так, анда мындай Кызыл Каяга байлап берсек, бул маселеге азыр мындай туруптула, Кызыл Каяга байлап бергиле. Бир скорыйдан да скорыйын жаңыртып берели анда. Бир скорыйда. Ошону менен ташып тургадай болсун анда. Мен көрөлбөм, мына 47 жашка кирдим. Наоборот, ошол роддомду күчөтүп бериңиздер. Мен ошону суранып жатам. Бир көка болсун. Болду, түшүнүктүү. Эми мындай кылалы, урматтуу аравандыктар, урматтуу мекендештер. Мага уруксат берсеңиздер, мен кийинки жолугушууларым бар, барат элем. Токтоп туруңуз. Тынчып тургула, угуп тургула. Угуп туруңуздар. Ар бириңиздердин катыңыздар, сөзүңүздөр жетет мага. Мына могу жерде бардык министр калат. Мен гана кетем азыр. Токтоп тургула. Угуп туруңуздар, мына өкүлчүлүк калат, администрациядан келген управделами калат, бүтүндөй министрлик бардыгы калат. Мен гана чыгып кетем. Мага уруксат бергиле, башка мероприятияларым бар меники.